Араб тилинде эки же андан ашык сөздөн куралып, толук бир маанини түшүндүргөн сөз айкашы сүйлөм деп аталат. Ошол сүйлөм араб тилинде экиге бөлүнөт. Биз буга чейин өткөн темабыз ушул сүйлөмдөргө байланыштуу. Сүйлөм дегенибиз араб тилинде аль-жумлату деп аталат. Аль-жумла сүйлөм. Сүйлөм экиге бөлүнөт. Жумлатул исмия атоштук сүйлөм, аль-жумлатул фи'лия жана этиштик сүйлөм болот. Биз бурдагы сабактарда өткөнбүз. Ат-талибу муштахидун. Студент тырышчак. Ким тырышчак, ким эмне деген суроого жооп берген, сөздүн башы зататош менен башталса, бул муптада сүйлөмдүн ээси деп аталат дегенбиз. Ал эми ошо студент тууралуу кабар берген сөз бул баяндоочу хабар деп аталат. Эми бир сүйлөм муптада жана хабардан сүйлөмдүн ээси менен баяндоштон туруп бир толук маанини түшүндүрсө, ушул жумлатул исмия атоштук сүйлөм деп аталат. Ал эми андан мурунку сабакта өткөнбүз. Мисалы, захаба ат-талибу. Студент барды. Ким барды? Студент. Бул деле сүйлөмдүн ээси. Болгону кыймыл аракетти аткарган сүйлөмдүн ээси. Аль-фаил деп аталат дегенбиз. Ал эми бул болсо өткөн чактагы этиш фи'лун. Демек, этиш менен башталып, сүйлөмдүн ээси менен толук болгон сүйлөм бул жумлатул фи'лия деп аталат. Демек, зататош менен башталып сүйлөмдүн ээси болуп, анан баяндош менен толукталган сүйлөм жумлатул исмия, этиш менен башталып сүйлөмдүн ээси толук болгон сүйлөм аль-жумлатул фи'лия деп аталат. Демек, сүйлөмдүн эки түрү бар. Аль-жумлатул исмия жана аль-жумлатул фи'лия. Атоштук жана этиштик сүйлөмдөр.